Ода Лондон, BBC саламатсыздарбы. Элералык жаңылыктар менен тааныштырып Гүлнара Касманбетова. Жаңы жарышак куралдануу коркунучу. Америка кансыз согуш доорунда Россия менен кабыл алган келишимден чыгып кетти. Америкада юридикалык кызматтар үчүн төлөй албаган жарандарга жардам берген уюм. Афро-бразилиялык капоэйра Сибирь аймагында барган сайын популярдуу болуп келатат. Америка ракеталарды көзөмөлдөө боюнча 30 жыл илгерки келишимден расмий түрдө чыгып кетти. Жаңы куралдануу жарышы башталышы ыктымал деген кооптонуу пайда болду. Кыска аралыкка учкан жаңы ракеталарды иштеп чыгып келишимдин шартын бузду деп АКШ Россияны айыптады. НАТО дароо Вашингтондун тарабына өттү. Ал арада Москва айыптоолорду четке кагып, келишимди АКШнын өзү бузду дейт. АКШ Советтер Союзу менен кансыз согуш доорунда кол коюлган келишим орто жана кыска аралыкка учуучу ракеталардын жарышын көзөмөлдөгөн өзөктүк келишим болчу. АКШнын ошол учурдагы президенти Рональд Рейган менен СССРдин лидери Михаил Горбачев 1987 жылы 500 километрден 5500 километрге жете алган ракеталарды жок кылууга убада беришкен. Ошентип, мобилдүү, жерден учурулганы байкалбаган өзөктүк куралдар келтирген коркунуч азайган эле. Бирок АКШ менен НАТО жаңы муундагы ракеталарын иштеп чыгып, келишимди бузду деп Орусияны айыптап келген. Москва дооматтарды четке кагууда. Февраль айында президент Трамп Орусия келишимдин милдеттенмелерин 2 августка чейин аткарбаса, АКШ келишимден бир тараптуу чыгат деп эскерткен. Анын ордуна Москва макулдашуудагы милдеттенмелерин аткаруусун токтоткон. НАТО Вашингтондун чечимин кубаттады. Анда Орусияны макулдашуудан бир тараптуу чыгып кетти деп айыптап, тиешелүү жооп болорун айтты. Орусия эмне кылса да биз аларды туурабайбыз. Биз жаңы куралдардын жарышы болбосо экен дейбиз. Европада өзөктүк ракеталарды жайгаштыруу ниетибиз жок деп билдирди Йенс Столтенберг. Орусия өзүнүн соңку новатор ракетасы келишимдин эрежелерине каршы келбей турганын айтып, АКШ менен НАТОны орто жана кыска аралыкка учуучу өзөктүк ракеталарга мораторий киргизүүнү сунуштоодо. Кандай болгондо да келишимдин ыдырашы эл аралык мыйзамдарга негиздеп орнотулган тартиптин бир бөлүгү бузулганын билдирет. Америкада соттолуп жаткан адамдардын 80%дан көбүн коомдук адвокаттар коргойт. Көп учурда иштин көлөмү абдан чоң болуп, алардын каражаты кымбат юридикалык кызматтардыкына салыштырмалуу абдан төмөн болот. Бирок адилеттүүлүк системасын тең салмактоо максатында Калифорнияда коомдук топ түзүлүп, натыйжалуу иштей баштады. BBC Сан-Хосеге барып, алар менен жолугуп келди. Мен Сан-Хоседеги аймактык абакта олтурдум. Абак 47 саатка жабылган. Роман Васкес адам өлтүрүү беренеси боюнча кармалган. Мени 80 жылга камаласың дешти. Алган эмес, кылмыштуу топко аралашкансың дегенден сырткары, курал колдонгондогу сенсиң деп айыпташты. Бирок ал күнөөсүз жана эч качан кылмыштуу топтун мүчөсү болгон эмес. Анын баары жаман түштөй болчу. Уктап жатып жаман түш көргөндө катуу кыйкырсаңыз бөлмөдө эч ким үнүңүздү укпагандай эле болот. АКШда көптөгөн адамдардай эле анын жеке адвокат жалдоого акчасы жок болгон. Бирок анын үй бүлөсү Дебук деген топ тууралуу угуп калышат. Бул жердеги адамдар юрист болгону менен сот адилеттиги боюнча тажрыйбасы бар жана аларда кымбат адвокаттар кыла алчу нерселерди билишет. Мындай процедура коллегиалдык жактоо же чогуу коргонуу деп аталат. Идея жергиликтүү активист Раш Жаядевке таандык. Бул өкмөттүк системанын айынан жакынынан ажырап калуу, коомчулуктан обочолонуп калуу коркунучуна туш болгон адамдарга жардам берилет. Эми алар эркинен ажырап калуу коркунучуна кабылгандардын ишинде чечүүчү роль ойноп калды. Роман адам өлтүрүү болгон убакта өз үй бүлөсү менен чогуу болгонун далилдеши керек болду. Жубайым биз ошол күнү барган бардык дүкөндөргө барды. Унаамды токтоткон жер видеого тартылып калган экен. Ошол дүкөндөрдөн чектерди чогулттук. Телефондо сүйлөшкөн үндөрүбүздү алдык. Дебуга уюмунун аракети жана кеңеши менен күнөөсүз экендигимди көрсөтүү үчүн далилдерди топтой алдык. Алар сотко Романдын жашоосу тууралуу айтып беришти. Ал мындайча болду.
Ал 8 жылдан бери бир компанияда иштеп келет. Роман волейбол боюнча уулунун командасына машыктыруучу. Мурда соттолгон эмес дегендей. Жактоочуларым мен кандай болсом, ошондой сыпатташты. Ал полиция берген мүнөздөмөдөй эмес эле. сот иши башталды. Дебуктогу сотко келгенде баары бир аз болсо да ойлонушуп, шашпаңыздар, аны күнөөлүү деп табуу жөнөкөй иш эмес. Ал деле адам, анын да кадырлаган үй бүлөсү бар дегенде көптөр эстерине келе түшөт. Роман 6 ай бою темир тор артында отурду. Андан соң жетиштүү далил чогулду. Соттук угууга 2 күн калганда менин үстүмөн башталган сот иши токтотулду. Эгер жактоочулар жана дебук тобу болбогондо мени күнөөлүү деп таап, 80 жылга эркимен ажыратышмак. Бир жерде камалып жатмакмын. Андан бери аталган жактоочулар 1000ден ашуун адамга жардам беришти. Мындай долбоор АКШнын 30 шаарына тарап, Британия, Индия, Орусия жана Жапонияда да кызыккандар пайда болду. Мындай жардам көрсөтүү кызматы тууралуу укканда адамдарга үмүт пайда болот. Аны дүйнө жүзүндө ишке ашырса болот. Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Кытай президенти Дональд Трамптын дагы жаңы тарифтер жөнүндө күтүүсүз жарыясына жооп кайтарарын билдирди. АКШ $300 миллиард турган Кытай импортуна кошумча дагы 10% тариф коерун айтты. Буга чейин эки тараптын соңку сүйлөшүүсү натыйжасыз бүткөн. Соңку кабардан финанс рыногу сол кетип, Европа менен Азияда акция баалары төмөндөдү. Ливия мигранттар кармалып турган 3 ири борборун жабаарын жарыялады. Буга чейин Триполидеги лагерге чабуул коюлуп 40тан ашуун адам набыт болгондон кийин Улуттар уюму кармоо жайларын жабууга үндөгөн. Өткөн аптада эле Ливиядан Италияга бет алган 150 мигрант чөгүп өлдү. Бул үстүбүздөгү жылы Жер ортолук деңизиндеги эң чоң жоготуу болду. Сауд Арабиясы аялдарга эркек кишинин уруксаты жок чет өлкөгө чыгууга жол берген жаңы мыйзам кабыл алды. Мурунку чектөө королдуктун ашынган консервативдүү режиминин символу катары кабылданып келген. 21 жаштан жогорку саудиялык аялдар эми эркектер сыяктуу эле паспортко тапшыруу укугунан пайдаланып саякаттай баштайт. Саудиялык айымдарга унаа айдоо укугу былтыр гана берилген. Британияда мусулмандар уюму жүргүздүргөн сурамчылоодо Британ элинин жарымына жакыны ислам дини өлкөнүн баалуулуктарына дал келбейт деп эсептегени аныкталды. Айрым респонденттер дин мусулман эместерге каршы зомбулукка шыктандырат деп жооп берген. Бирок ошону менен бирге көп мусулмандар исламофобияга кеңири кабылганы да айтылган. Июль айында дүйнө боюнча тарыхтагы эң жогору аба температурасы катталды. Бул эксперттердин болжомолуна туура келди дейт Европанын климат өзгөрүүсү боюнча кызматы. Бул жер планетасы болуп көрбөгөндөй жылуу болуп бараткандыгынын соңку белгиси деп эскертүүдө окумуштуулар. Июнь айында да рекорддук жогору температура катталган. Капоэйра деп мурун уккан болсоңуз, дароо эле Бразилия жөнүндө ойлосоңуз керек. Бий менен күрөш айкалышкан комбинация Түштүк Америка өлкөсүндө пайда болуп, кеңири дүйнөгө тарап жатат. Жада калса алыскы Сибирь аймагында капоэйрага кызыккандар көп экен. Бразилиядагы бий өнөрү эми Сибирде. Соңку 20 жылда капоэйра бийи Орусияда кеңири жайылды. Учурда Орусиянын ар тарабында ондогон капоэйра бий мектептери ачылган. Мектептеги көпчүлүк капоэйра мастерлери чет өлкөдөн келишет. Капоэйра акробатика, бий жана уруш өнөрүнүн аралаш бийи. Бийдин өзгөчөлүгү кыймыл аракетке көңүл бурулуп, бийчилер чогуу, бири-бирине тийбестен бийлөө. Иркутскдагы капоэйра тобу Сибирдин чыгышында 8 жыл мурда өз ишин баштаган. Алар капоэйра машыктыруучусун Бразилиядан чакыртышкан. Бий мастери Хухону Иркутска 6 жыл мурда чакырышкан. Сибирде капоэйра бийин бийлешет деп эч ойлогон эмесмин. Андыктан мени алгачкы жолу чакырышканда абдан таң калгам. Бирок Хихо капоэйра бийин гана үйрөтпөйт.
I try to give them hope. Мен аларга үмүт берүүгө, шыктандырууга аракет кылам. Мен шарты жок жерде жашап, ушундай ийгиликке жетише алсам, демек ийгиликке жетүү ар кимдин колунан келет. Мына мен ушуну буларга жеткирсем дейм. Эң негизгиси жакшы үмүт кылуу керек. Инструкторлордун айтымында алар бий сабагын мектептерге, интернаттарга, керек болсо түрмөлөргө чейин жайылтканын айтат. Миңдеген километр алыстыктагы афро-бразилиялык бийге шыктангандардын санын орусиялыктар да толуктоодо. Мээнин күчү менен тамгаларды басып, видео оюндарын ойносо болобу? Бул жана башка технология жаңылыктары апталык клик баяндамабызда. Швейцариялык окумуштуулар шал оорусу менен ооруган бейтаптарга жалгыз гана мээсинин жардамы менен компьютердик оюндарын ойноого боло турган каражат ойлоп табышты. Адамдын мээсинен атайын сигналдар тарап, оюн ойноп жаткан киши компьютердик оюнда жарышка катыша алат. Мындай изилдөө ийгиликтүү болсо, майыптар арабасына отуруп калган адамдар мээсинен сигнал жөнөтүп, атайын жабдылган арабасын жылдыр алышат. Facebook коомчулукту таң калтырчу нерсени жар салды. Аталган компаниянын окумуштуулары киши эмнени ойлоп турса, ошону компьютерде тере алган жабдык чыгарарын маалымдады. Ал үчүн мээге атайын электрод сигналдары жөнөтүлөт. Аталган уюм мындай каражат ийгиликтүү иштеп кетсе, 1 мүнөттө 100 сөз тере алат деген пикирде. Илон Масктын ушуга окшош долбоору адамдарда сынаганга уруксат алды. Бул куурулуп жаткан эт сизге чынык эттей көрүнүп жатабы? Бирок бул эт уйдун эти эмес, ал лабораторияда өстүрүлгөн. Израилдик Aleph Farms уюму уй этин чыгарган биринчи уюм болгонун айтып чыкты. Бул компания уйдун клеткаларын алып, аны атайын азыктардын жардамы менен ушундай эт жасай алышкан. Алардын айтымында этти чыгаруунун бул жолу этикалуу, сапаттуу жана туруктуу. Ким билет, балким жакында кафе-ресторанда да ушундай эт жеп калабызбы? Эми футбол. Арсенал Лил клубунун чабуулчусу Кот д'Ивуардык Николя Пепени рекорддук $87,5 миллион өткөрүп алды. Ал шейшембиде медициналык текшерүүдөн өтүп, 5 жылдык келишимге кол койду. Пепе биринчи лигада Лил үчүн 74 беттеште 35 гол киргизген. Ал премьер лиганын тарыхында 4-чү эң кымбат футболчу болду. Пепе Арсеналга киргенине кубанып, сыймыктанганын айтты. 17 жыл Европанын алдыңкы клубтарында ойноп келген Бразилиянын капитаны Дани Алвес өлкөсүнө кайтууну чечип, Сан-Паулу менен 3 жылга келишим түздү. 36 жаштагы оюнчу жайында Париж Сен-Жерменден кетип, 2022 жылдын декабрына чейин Сан-Паулуда ойнойт. Сан-Паулу аны футбол тарыхындагы эң жеңиштүү футболчу деп мүнөздөдү. Алвес клубтар арасында жана эл аралык мелдештерде 40 трофей алган жалгыз футболчу. 14 августта УЕФАнын суперкубогунун финалында франциялык айым судья калыстык кылат. Стефани Фраппар биринчи жолу Европанын эркектери арасындагы беттешинде башкы калыстын милдетин аткарат. Анын жардамчылары да айымдар болот. Стамбулдагы беттеште Чемпиондор лигасын жеңген Ливерпуль Европа лигасынын чемпиону Челси менен ойнойт. Жаңылыктар соңунда бир америкалык полицей трасса жолун көзөмөлдөп жүргөндө асмандан жеңил учак трассага конгону келатканын байкап калат. Полицей дароо учактын артынан түшүп алат. Тилекке жараша учак барып так светофордун алдынан токтойт. Көрсө самолетто күйүүчү майга байланыштуу маселе чыгып, пилот жерге чукул конууга мажбур болуптур. Эч ким жабыркаган жок. Бул учак жол эрежесин буздубу же бузган жокпу? Интернетибизге башпагыңыз. Дарегибиз BBC Кыргыз Чекит.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду уксаңыз болот. Бул аптада сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Дем алыштар жакшы, эс алыңыздар.